31 августта саат 14:00 Бишкек шаарындагы Курманжан датканын эстелигинин алдында «Балама жомок» аттуу китеп жарманкеси өтөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, анын алкагында сынактар, табышмак викторина, презентация жана мастер-класстар уюштурулат. Иш-чарада кыргыз тилинде кызыктуу иллюстрациялуу сапаттуу китептерди балдарга тил үйрөтүүдө, дүйнө таанымын кеңейтүүдө, ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүүдө эң баштапкы жана негизги курал катары презентация болот. Балдарды китепке жакындатуу, сүйдүрүү үчүн биринчи китебим аттуу мастер-класс, жомок боюнча табышмак викторина, ата-энелер үчүн жомок айткан ата-эне номинациялары боюнча сынак, ошондой эле Касымалы Баялинов атындагы китепкана тарабынан үстөл үстүндөгү куурчактар театр, трафарет менен сүрөт тартуу, Куликовский кондитер үйү тарабынан жомок каармандарын жасоо мастер-класстар уюштурулат. Басма үйлөр тарабынан балдар үчүн китептер жарманкеси болот. Белгиленгендей, улуттук оюндарды жайылтуу максатында биринчи упай оюну, упай эрежелери боюнча мастер-класстар, сүрөт тартуу боюнча сынактар уюштурулмакчы. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлө турган майрамдык иш-чараларга байланыштуу Ала тоо аянты унаа кыймылы үчүн жабылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Манас Садыгалиев кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, бир катар көчөлөрдө унаа кыймылына маал менен чектөөлөр киргизилет. Атап айтсак, төмөнкү көчөлөр 31 августта жабык болот. Чүй проспектиси Ибраимов көчөсүнөн Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки бөлүгү, Фрунзе көчөсү Эркиндик бульварынан Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки бөлүгү, Орозбеков менен Разаков көчөлөрү Фрунзе көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки бөлүктөрү, Ибраимов көчөсү Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүгү. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов, Манас проспектиси жана Байтик Баатыр, Жусуп Абдрахманов көчөлөрүндө убактылуу чектөөлөр киргизилип турат. Өткөрүлө турган иш-чаралардын маанилүүлүгүнө байланыштуу убактылуу киргизилген чектөөлөрдү шаар тургундары жана коноктору түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойбуз. Жолдо жүрүү эрежелерин жана айдоочулук маданияттуулукту так сактоого, айдоочулар жогорудагы айтылган жол тилкелери аркылуу жүрүүдө алдын ала каттамдардын багыттарын пландаштырууларын эскертебиз, деди Манас Садыгалиев. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаиловдун айтымында, майрам күнү өлкө боюнча коомдук коопсуздукту камсыздоого 15 миңден ашык милиция кызматкери тартылат. 30 августтан 2 сентябрга чейин ички иштер министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт, деди ал. Транспорт жана коммуникациялар министринин милдетин аткаруучу Абсатар Сыргабаев күн мурун Ысык көл облусуна жумушчу сапары менен барган. Ведомстводан маалымдашкандай, ал алгач балыкчы Бөкөнбаев Каракол автожолун реконструкциялоо долбоорунун алкагында аткарылып жаткан иштер менен жеринен таанышып, 4-5 чакырым аралыгындагы темир жол менен унаа жолдун кесилишинде салынып жаткан өтмөктүн курулушун көрдү. Учурда монтаждоо иштери соңуна чыгып, жер жумуштары жүрүүдө. Андан соң министрдин милдетин аткаруучу көпүрөлөрдүн курулуштарынан кабар алды. Азыркы тапта балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 17-чакырымында көпүрө салуу иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары аталган жолдун 28-чакырымында 18 метр көпүрө салуу пландалууда. Ошондой эле Төрткүл айыл аймагына караштуу көпүрө да оңдоодон өтөт. Абсатар Сыргабаев аталган жолдун 25 чакырымынын 23 чакырымына асфальттын биринчи катмары төшөлүп, экинчи катмардын 10 чакырымы бүткөнү тууралуу маалымат берди. Ал эми 25-71 чакырым аралыгынын 13 чакырымына асфальттын биринчи катмары төшөлгөнү айтылды. Ошондой эле 96-дан 120 чакырымга чейинки аралыгынын алдыңкы катмарына 10 чакырым асфальт бетон төшөлгөнү белгилүү болду. Министрдин милдетин аткаруучу жеринде тиешелүү жетекчилер менен жолугушуп, жол иштерине байланыштуу эскертүү берүү менен жумушту тездетүүнү тапшырды. Сусамырда Бишкек Ошуна жолунун боюндагы тамактануучу жайлар иретке келтирилет. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Жол жээгинде жайгашкан объектилерди иретке келтирүү боюнча эскиздик долбоор Мам курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин тапшырмасына ылайык Панфилов жана Жайыл райондорунун шаар куруу жана архитектура башкармалыктары тарабынан иштелип чыкты. Белгиленгендей, бүгүнкү күндө долбоор жергиликтүү башкаруу органдарына макулдашууга жөнөтүлдү. Билим берүү жана илим министрлиги 2024 жылдын 28 августуна карата балдарды мектепке кабыл алуунун бирдиктүү маалыматтык системасына 126.578 бала катталганын билдирди. Учурда балдардын эң көп саны Ош облусунда 24.459, Жалал Абад облусунда 24.080, Чүй облусунда 22.107 бала, Бишкек шаарында 16.738 жана Баткен облусунда 12.110 бала катталды. Мамлекеттик жана муниципалдык мектептерден
мектебинин 1-классына кабыл алуу үчүн 6-7 жаштагы балдарды жашаган жери боюнча онлайн каттоо 30 августка чейин жүргүзүлөт. Балдарды ата-энелери же мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан каттаса болот. Ордолуу 2-Борбор кала Ош шаарында 31 август Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 33 жылдыгына жана Кара-Кыргыз автономиялуу облустунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бир катар майрамдык иш-чаралар өтөт. Эң олуу жаңы ишканалар ачылат. Сыйымдуулугу 40 алган Алайкы Органикс ишканасында логистикалык борбордун ачылышы орун алат. Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Ош шаарында 2024 жылы 8 ишкананын ачылуусу пландаштырылган. Ал эми ошол эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата 2 ишканасы ачылып атат. Досмарка жана Алайкы Органикс ишканалары. Бизде 8 ишкана ачылып, 1 миллиардка жакын инвестиция тартылып, 700 жумуш орunu менен камсыздалып атат. 30 августка карата мамлекет башчысынын катышуусунда 2 ишканасы ачылат. Алайкы Органикс жана Досмарка ишканасы. Аны менен катар калаада социалдык мекемелердин курулушу кызуу жүрүүдө. Алардын айрымдарынын курулушу бүтүп, көз карандысыздыктын 33 жылдыгына карата тапшырылат. Азыркы учурда Ош шаарынын аймагында 5 мектеп куруп жатат. Алардын бириси бул ирригатор мектеби 2015 жылы башталган. Материалдык балдар кескен өскөнүнө байланыштуу токтоп калган. Буюрса кайрадан курулуш иштери башталып, 31 август күнүнө карата пландалууда бүтүрүп берүүсү. Андан сырткары 31 август күнүнө карата Ош шаарындагы 177 көчөсү бүтүрүп берилди. Андан сырткары Ош шаарынын эски көчөлөрүнүн бири болгон Ош көчөсү алдыга көчөнү эле пландап жатабыз. 31 күнүнө карата мындан тышкары дагы Тустунбаев көчөсү бар. Калган 3 көчөнү буюрса 31 август күнүнө карата бүтүрүп берүүсү пландалууда. Эми майрамдык иш-чараларга токтолсок, алсак күндүзгү иш-чаралар саат 9:00 тарта Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында башталат. Мында жайкы театрдын ачылышы аземи, концерттик программалар, сүрөтчүлөр көргөзмөсү, 33 жаш баланын тушоо кесүүсү жана улуттук спорт оюндары өтөт. Ошондой эле Күз Фест 2024 мөө жемиштер жарманкеси уюштурулат. Жана биздин ошол Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына атайын ошол биздин маданият өкүлдөрүнүн ошол жерде концерттер, программалар, чыгармалар тартууланат. Анан биздин ошол Ош шаарында алгачкы ирет түзүлгөн Кыргыз эл аспаптар оркестри дагы ошол жерде жандуу музыкалар тартууланат. Андан сырткары Борбордук аянтка келебиз. Борбордук аянттын ошол Өчпө сот жагында бул кол өнөрчүлөрдүн выставкасы. Азыркы учурда Ош облусу, Ош шаары боюнча 45ке жакын кол өнөрчүлөр катталды. Алардагы эң мыкты ушул атайын ушул эгемендүүлүккө, атайын ушул Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына арналган өздөрүнүн кол жасалгаларын алып чыгышат. Сатып алууга, белек алганга ошол күндөрү мүмкүнчүлүктөр болот. Андан сырткары биз ошол Ош шаарында алгачкы ирет сүрөтчүлөр арасында эл аралык фестивалы болуп атат. Ал фестивалда болсо ошол жерде Казакстан, Каракалпакстан, Өзбекстан, андан сырткары Түркиядан келген сүрөтчүлөр келе баштады. Эртеңден баштап Ош шаарында сүрөтчүлөрдүн өздөрүнүн фестивали болот. Ал жерде дагы азыркы учурда 30га жакын сүрөтчү катталды. Чет өлкөдөн 10га жакын, калгандары ошо Кыргызстандын 7 дубалынан келген сүрөтчүлөр болот. Аларда дагы ошол тематикасы Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына жана Ош шаарыбыздын кооздугун жана Кыргыз элинин ушундай эгемендүүлүк көз карандысынын 33 жылдыгына арналган тематикада сүрөттөрдү тартышат. Ал дагы ошол Ош шаарынын мэриясынан атайын белектер коюлган. 1-месте, 2-месте, 3-месте алып, ал жерде дагы өздөрүнүн конкурсунун жыйынтыгы ошол 31 август күнү жыйынтыкталат. Анан Борбордук аянтка келебиз. Борбордук аянтта атайын ошол Кыргызстанда биринчи жолу ушундай бир жаңылык кылайлы дедик. Тамтаңдап баскан кыргыз элибиздин ошол 33 балага тушоо кесүү азем болот салтыбызды. Ушул жерде 33 баланын тушоосун кесебиз буюрса Борбордук аянтта. Атайын театр артисттери, спорт комитети, маданият башкармалыгы, ошол мэриянын кызматкерлери келип ушул жерде тушоо кесүү аземин ушул жерде өткөзөбүз. Калаачыларды дагы чакырабыз. Балдардын тушоо кесүүсүн ушул жерде өткөзсө болот. Андан сырткары бул жакта Күз Фест биздин ошол күз жакындап келатат. Деги эле дыйкандарга атайын ушул жерде жармарке болуп, анан кечки саат 8-де буюрса Борбордук аянтта театралдыкташтырылган оюн зал жана концерт болот. Ал жерде ошол биздин буга чейинки биздин Манас бабабыздан Барсбек,
биздин ушул Курманжан датка, Алымбек датка, Тагайби, Болотхан, анан ошо репрессияга кабылган биздин ушул Кара Кыргыз автономдук облусунун түздөгөн инсандардын ошол жерде театралдык көрүнүшү болот. Ал дагы өзгөчө бир мындай быйыл башкача бир форматта тартуулануу максатта турабыз. Андан сырткары ошол кыргыз элинин эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери биздин ушул борбордук аянтта жалпы Ош шаарынын тургундарына тартуулайт. Майрамдык салтанаттын негизги бөлүгү кечки саат 20:00 кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусунда Ош шаарынын борбордук аянтында чоң программадагы гала концерт менен жыйынтыкталат. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.